Бир гана жөнөкөй мисал, коронавирустан мурда кайсыл бакшы, кайсыл акылдуу, кайсыл ванга же кайсыл бир данышман же кайсыл бир бизнесмен же бизнес тренер же болбосо кайсыдыр мотиватор, кайсыдыр бир мамлекеттин башчысы кимиси айтты. Коронавирустан мурда чыгып алып, бизде ушундай үйгө капастай камалып калабыз, капастай куш сыяктуу, бардык нерсе жабылат, бардык нерсе иште калат, бардык сабактарыңарды онлайнга өткөзгүлө, бардык нерсе онлайнга кылышка аракет кылып алгыла, бардык даярдыкты көрүп алгыла, бир жыл бизде карантин болот деп ким айтты? Эч ким ойлогон эмес эле. Бул балким башка жактарда болушу мүмкүн, бирок Кыргызстанда бална Кыргызстанда эч качан карантин деген нерсе болбойт. Тарыхта болгон эмес, болбойт деп туруп, эч ким деле маани берген эмес. Айылдарда мисалы эч ким эч нерсеге маани берген эмес. Бирок кайсыл акылдуу чыгып ушул учурда айтты, кайсыл бакшы чыгып ушул учурда бир нерсени айтты, урматтуу мекендешим. Ванга тууралуу Болгарияда төрөлгөн Ванганын кээ айткан сөздөрү 2023 жылы, 2024 жылга карата айтылган сөздөрү туура чыгып атат. Ал мындай нерселерди айткан, ал мындай нерселерди айткан деп бүгүнкү заманга анын сөздөрүн байлаганга аракет кылгандар жок эмес экен. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, бул албетте таптакыр туура эмес маселе. Ага барган жөн эле совет сурайынчы, ынанбаса дагы жөн эле совет сураш үчүн бир сөзүн угайын деш дагы бул мусулманчылыкка туура эмес. 40 күнгө чейин ибадат кабыл болбойт деген даражада, урматтуу мекендешим. Байкай турган болсок, боло турган эле маселелерди айткандай да. Мисал үчүн, Ванган айткан сөздөрүнөн келечекте өтө каттуу вирустар, оорулар пайда болот дейт да. Ал айтат. Ал айтса дагы айтпаса деле маанилүү. Вирустар өтө күчтүү чыгышы, медицинада дагы мисал үчүн зына көбөйсө, сифилис, спид, суицид деген маселелер көбөйүшү, бул албетте эле айтпаса деле белгилүү маселе да. Буга көп акылдын кереги жок, кичине эле акыл иштесе болду, бул бардыгына белгилүү маселе. Болгону Ванга айтты дегендиги үчүн адамдарга башкача угулат. Россиядагы конфет Кыргызстанда дагы бар. Бирок Россиядан бирөө алып келсе, Россиядан келген конфет деп туруп жегенибиз үчүн башкача түйүлөт да. Болгон ортого сезимди кошуп алабыз. Россиядан келди деген түшүнүктү кошуп алабыз да. Ванга айтты деген түшүнүктү кошуп алып, кээ бирөөлөр туура эмес баяндарды элге таратып жүрөт. Бул таптакыр туура эмес маселе. Вангелия, алардын айылында өзүнүн аты Вангелия, кийин Ванга болуп тарашты баштаган 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин өзүнүн аты Вангелия. Бул ошол кадимкидей эле айылда, Болгарияда төрөлгөн. Төрөлгөндөрдү алардын каада салты боюнча көчөдөн ким биринчи өтүп кетип атса, ошол адам анын атын коюшка милдеттүү экен да. Вангелиянын атын эми сүрөттөлүшүн карасаңыз, ак сакалдуу, узун чапандуу бир өзгөчө адам коюптур дейт да. Эми Ванганын атын бир көчөдөгү алкаш койбойт да. Байкап атасызбы? Түшүнүп атасызбы эмнени айткым келип атат? Көчөдөн бир алкаш папалоп койбойт да ага, туура келип калбайт да. Же бир кайсы бир сойку туура келип калбайт. Ага ошондой сыпат берилет да, ошондой күчтүү адам. Себеби Ванга күчтүү болуп кетти. Эгерде ал адам таптакыр башка адам болгондо да таптакыр образ берилмек. Мына адамдар өздөрү апыртып эмнелерди гана кылып бериши мүмкүндүгүн далили мисалы да. Ким айтты? Келечек ким айтылат? Эч ким. Эч ким эртең эмне болорун Аллахтан башка эч ким билбейт, эч нерсени билбейт. Жөнөкөй эле мисалы эртең машина алышыңызды, эртең Россияга барып иштешип калышыңызды, же бир бизнесиңизден банкрот болушуңузду билсеңиз, түшүнсөңүз, келечекте эгер биле турган нерсени өзүңүздө түшүнө алсаңыз, же ушундай билиш сизге 1 саатка бериле турган болсо, жашоонун кызыгы кетип калат сизге. Сиз үчүн эч нерсенин кызыгы жок. Себеби эртеңки күндө эмне болушун билесиз да. Күн сайын берилип жаткан биздеги жашоодогу сыноолор, күн сайын берилип жаткан биздеги жаңылыктар, күн сайын бизге келип жаткан жамандыктар дагы бардыгы бизге аламдашууда, алмашуу доорунда биз үчүн сыноо болуп келет да, бизге жашоо кызыктай көрүнөт. Ошонун артынан оң сол болуп кете беребиз. Эгерде ачык айкын акырына чейин кандай болушу белгилүү болуп бардыгыбызга билинип калса, баары мен бара турган жерим мындай, аракет кылсам да кылбасам да деген маселелер, түйшүктөр, көйгөй маселелер адам өзүн жеп өтөт. Адамдын ою өтө жаман, өзүнө нагрузканы өтө каттуу берет. Айта турган маселе эмне? Ал боло турган эле маселелерди айткан да. Келечекте дарыя болот, дарыядан экиге бөлүнөт, ал жерде согуш болот дейт. Мисал үчүн. Ал
деңиз бөлүп турат, Америка, Россия. Экөө бири-бириге против, ал бардыгына белгилүү. Жаш баладан сурасаңыз дагы аны билет. Болгону Ванга айтты деген маселе бул жерде адамдарга башкача угулат да. 2023 жылга мындай сөздөрдү айтыптыр, 2024кө мындай сөздөрдү айтыптыр, мындай сөздөр туура чыкты деген бул таптакыр туура эмес. Урматтуу мекендешим, 2050 жылга келип адамдар машинада учуп калышат, техникалар учуп калат, бардыгы ийгиликке адамдар жетет десем, мени бакшы деп аласызбы? Бул каалабаса ачык айкын көрүнүп турган нерсе. Мисалы мурдараак урматтуу мекендешим 90-жылдары телефон бизге жомоктой эле да. Алыстан туруп алып 400 метрден сүйлөшөт экенсиң десе жомоктой угулган. Азыр бизге жөнөкөй нерсе болуп калды. Ошол сымал биз алданбашыбыз керек. Алданбашыбыз керек. Ар кандай жомокторго, ар кандай сөздөргө урматтуу мекендешим. Келип жаткан фильтриңиз кулагыңызга сыртында бир фильтр болсун. Эмне келсе ала бербесин, фильтрлеп бөлсүн. Эмне таза, эмне жаман. Керектүү сөз кириш керек мээге, урматтуу мекендешим. Керексиз кире турган ал мусор ящик эмес да сиздин мээңиз. Ушул тууралуу бир окуя бар, бакчылар тууралуу. Бакчылар, урматтуу мекендешим, көз ачыктар. Ал көп адамдар менен сүйлөшө берип психолог болуп калган. Жөнөкөй эле мечиттерде молдокелер да психолог, көп адам менен иштешип, көп адам менен сүйлөшө берсең ошондой кылат. Жеке мага канча адам келет, көрүп мындай ичиндеги көйгөй маселесин билип эле каласың мындай. Турпатынан биринчи көз ирмемде эле карап, бул мындай көйгөй маселеде келди, бул мындай маселеде келди деп билип каласың да. Сен ушунчалык адамдар менен көп баарлашып, сүйлөшүп, адамдар менен иштешкениң сайын психолог болуп калат экенсиң. Бул бакчыларың дагы психолог болуп калган. Келгенде эле адамдын кандайлыгын билет. Келгенде эле кандайсыз, жакшысызбы? Сизди бактыңыз байланган дейт дароо эле. Азыр урматтуу мекендешим, суроо, кайсыл адам бактылуу? Эч ким бактылуу эмес, бардыгы бакты издеп жүрөт. Бактыңызды байлап койгон дейт да дароо сөзү. Сөздү айлантып бардыгын билип алгандан кийин ошол эле сөздөрдү орду менен кайра өзүнө айтат да, келген клиентине айтат. Бактыңыз байланган дейт. Акча алыш керек да бул эптеп. Ар нерселерди айтып, жор-жомоктарды айтып, эгерде ал урматтуу мекендешим буга биринчиден акылдуу адам келбейт. Себеби бакчынын бакчы экендигин акылдуу адам билет. Ага кичине акылсыз кетип калган адамдар барат да өзү бакчыга. Бир нерсе ишиңди билесиң толук түрдө, өзүңдү ошол нерсеге жеткенин дагы билесиң, сага кеңешчинин не кереги бар? Качан адам өзүгө ишенбегенде, максатка жетишке ишенбегенде, анда бирөөдөн кеңеш сураш, совет сурашты баштайт. Бирок бакчы эң туура эмес, арам жол. Жөн эле акчаны алат, жөн эле алдайт да. Аялдар эми тили узун болот, аялдар көбүнчө барат бакчыларга, барып тилинде токтото албай бардык нерсени айтат. Күйөөсүнөн баштап ити мышыга чейин, фамилия, имя, отчествосуга чейин бардыгын айтат. Анан ошол эле сөздөрдү орду менен кайра башка кылып айтып коет. Бул албетте урматтуу мекендешим, таптакыр туура эмес маселе. Бакчага барбаш керек, алданбаш керек. Бактыңызды байлап койгон, ишиңиз жүрүшпөйт. Сиз андайсыз, мындайсыз деп айта берет да. Эгерде ал билгенде көп нерсени, эгерде ал бардыгын билгенде, ал жерде сиздин 20 сомуңузга, 40 сомуңузга алданбайт эле. Антып отурбайт эле, ал кетет эле. Сонун креслолордо, сонун жайларда эс алып жүрөт эле ал. Неге? Ал көп нерсени билгендиги үчүн. Каякта ал эч нерсени билбейт. Барлык кармаш үчүн, урматтуу мекендешим, атайын торлорду кыласыз, атайын өзүңүзгө жокпаса дагы, атайын баягы курттарды коюп, балыктарга жагат, өзүңүзгө жакпайт. Куртту көргүңүз дагы келбейт. Бирок балыктарды кармаш үчүн, аларды алдаш үчүн курттарды коесуз. Алар дагы теспилерди, китептерди, ар нерселерди коюп алат бөлмөлөргө. Алар окуганды билбейт ал нерсени, түшүнбөйт, окуганда бул ишти кылбайт эле. Окуп маанисине билгенде, ал иштерди кылбайт эле. Болгону клиентке ал жагымдуу, клиентке ал татыктуу. Ошондуктан ар нерселерди ойлоп табат, ар нерселерди кылат. Ошондуктан урматтуу мекендешим, ойлоно турган маселе бул. Бир окуя бар ушул тууралуу. Бул Каракалпакстанда болуп өткөн окуя. 2 жаш, 2 түгөйлөр, жаш жубайлар үйлөндү.
Үйлөнгөндөн кийин тойдон кийин эми баягы кыз универсал солдатка айланат. Генерал полковник бул кайненеси болот. Командир. Байкуш универсал солдат кылбаганын балдыгын кылдырат. Кээ бир кайненелер бар ушундай. Бардыгы эмес, өз-өзүн табат. Баягыда тынбай тындырбайт иштетет. Келин өзү кичине күмөндү ичиди да. Се жаңы келди да. Жаңы келгендиги үчүн ар дайым ал күмөндүн астында кала берет. Күнөрдөн бир күн кайненеси ошол тойдон чыгып карыз болду. Тойдон кийин карыз болгондон кийин ошол карызды жабабыз деп акча чогултуп жүргөнүндө төшөктүн астына коет. Аялдар төшөктүн астына коет же паластын, килемдин астына коет акчасын. Аларда сейф жок. Кое турган жер ошол. Барсаңыздар айылдар апаларда чоң-чоң төшөктөрдү жийип коюшат. Конок кесе коебуз деп. Ал сейф, ал акча сактай турган жер. Ал төшөк бекер турган жок, ал апалардын сейфи болуп эсептелет. Ошентип бул да акчасын коет. Караса жок. Издешет. Издебеген жери калбайт, жок акча. Анан кону кошуна баягы разведчик, BBC, азаттык кошуналары бар, аялдар өзүгө окшош, ошолордон барып кеңеш сурайт да. Кеңешти дагы тура эмес сурайт. Барып акча жок не кылайын. Барып бакчыга бар, паланчы деген бакчы бар, ошого барсаң, ошол таап берет. Айтып берет ким деген. Бул дагы ал өзү сыяктуу аялдардын сөзүнө кирип, көзүнө кирип барып бакчыга жолугат. Баш көрдү, дартын билди, ичидеги бардык нерсени айткандан кийин, семьядагы бардык нерсени айтып бүткөндөн кийин, бакчы ошол эле нерселерди сиздин бактыңыз байланган, назик, аппак, жаш эле келинди көрүп атам бул жерде дегенде, дароо келиниге, өзүнүн келинине күмөнү кетти. Эми жаштын бардыгы аппак болот кыздардын. Назик болот бардыгы эле. Ошол эле сыпаттарды башкача кылып айтып коюп атат да. Бул кайнене байкуш келип, ызычуу кылып, келиндин үстүнөн күлүп, сен уурусуң башкасын деп айда берет. Ызычуу бардык кону кошуна айылга эми айылда сөз өтө тез тарайт. Жакшы нерседен жаман нерсе тез тарайт. Бул дагы шамалдай тарап кетти. Кызды, келинди үйүнө алып барып ташташты. Баягы келинди ордуга коюп көрүш керек да эми. Ким болбосун. Агасын көзүнө кантип карайт, атасынын көзүнө кантип карайт. Бул доомат болуп атат, кур доомат болуп атат бул жерде. Агасы дагы ишенди дагы келип, сенден күтпөдүм эле муну деди. Ушундай сөздөрдөн кийин баягы көтөрө албастан, уяттуулук, шермендечилик, намысы бар кыз. Ариети, бардык намысы, бардык нерсеси орунда кыз уялганынан жүз көтөрүп жүрө албастан сарайга бардыгын өзүнө асып алды. Катка жазып, мен бул ишти кылган эмесмин деп жазып, өзүнө асып алды. Арадан бир канча күндөр өттү. Күндөрдөн бир күн кайненеси төшөктөрдү жийип атып, кайрадан түшүрүп жийип атып, акчаны табып алат. Акчасы болгону ичигирээк кирип кеткен, ал кайненеси табылбай калган да. Акча табылды, баласына болгон окуяны айтты. Баласы ачуу үстүндө келип баягы бакчыны сен туура эмес нерсени айткансың, сен айыңдан биздин үй бүлө бузулду деп бакчыны өлтүрүп коет. Бала түрмөгө кетет. Бир туура эмес адашуунун айынан, бир туура эмес сөзүнүн айынан бул жерде келин өлдү байкуш. Эч кандай себеби жок, күнөөсү жок. Келин кетти акыретке. Бул бала кетти түрмөгө. Бул жерде бакшы өлдү. Анан бул кайнене не кылат? Кайнене бул оор түйшүктөргө бардыгы өзү себепчи экендигин ойлой берип, ой жеп өтөт адамды. Инвалид болуп калып, баягы коляскада жүрө турган болуп калат. Кимге пайда, кимге зыян эми? Ойлонсоңуздар, урматтуу мекендешим. Ким пайда алды? Бул болгон окуя. Ошо бакчыга барып, бакчыдан уккан сөзүнүн, насаатынын, кеңешинин негизинде болуп өткөн иш да бул. Мындай мисалдарды толтура келтиришим мүмкүн. Негизи сиз адал адам болсоңуз, сизге бакчынын не кереги бар? Сизге суроо да. Сиз таза адам болсоңуз, сизге бакчынын кереги жок. Маани беришиңиз керек, урматтуу мекендешим, ушул маселелерге. Бактыңдан ачайынбы дагы, тактымдан ачайынбы дагы, неңди кылайын, бардык нерсени кылайын. Бир падыша өзүнүн молдокеси бар, бардык нерседе өзүнүн орду бар. Bir күн чакырып, бакчысын чакырып, мен кандай иштерди кылам келечекте десе, сиз бир өлкөнүн жок болушуна себепчи болосуз.
bir өлкөнүн жок болушуна себепчи болосуз дейт. Дегенден кийин бул сүйүнгөн абалда кошуна өлкөгө согуш ачат. Бирок жеңилүүгө дуушар болот. Ал өзү билген боюнча бардык моралдык, материалдык бардык жактан өзүнөн алсызыраак өлкө болгон. Бирок ошого карабастан жеңилет. Анан душмандары аны атайын мамлекеттин элдин алдында элдин көзүнчө асабыз деп алып келишет. Баягы падыша акыркы ниетим, акыркы тилегимди аткаргыла. Эмне тилегиң бар дейт. Дарчылар, дарбаздар. Ошол бакшыны таап келгиле мага. Бакшыны да кармап келишти. Келгенден кийин сен мени алдапсың, неге анттың? Бир өлкөнүн жок болушуна себепчи болосуз деген элең. Кана? Жыйынтык кана? Жыйынтык мына. Мен сизди бир өлкөнүн жок болушуна себепчи болосуз дегенмин. Бир өлкөнүн жок болушуна сиз себепчи болдуңуз. Бул өзүңүздүн өлкөңүз болчу дейт да. Биринчи түлкү болот бул бакшылар. Куулук, түлкүлүк сөз түрдө болот буларда. Түлкү болсо болбойт. Иши жүрүшпөйт. Ванганда карасак көптөгөн кийин өткөндөн кийинки дагы акчалары өтө көп суммада акча калган, ал мамлекетке кеткен. Келген адам дагы ар биринен акча алган. Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Таза адамга бакчынын өз ачыктардын кереги жок. Өз ишиңизде адалсыз, өз жолуңузда адалсыз, арам иш кылып жүргөн адамдардын кереги жок сизге. Кеңеш сурайын десеңиз макул, мына алымдар турат, атайын молдокелер турат. Динди түшүнгөн, илимди алган, чыныгы акылдуу адамдар, даан адамдар турат. Чындап түшүнүп, аракет кылып ошолордон кеңеш алыш керек. Ошолордон жардам алыш керек. Бизде туура эмес, таптакыр туура эмес маселелер бар. Ошол бир ишти баштайт, эч кимден сурабайт. Баштап келип ошол бизнес банкрот болгондо анан молдокен алдыга келет. Мындай иш кылдым, мындай болуп калды, дем салып бериң, не кылайын дейт да. Качан ишти баштап башы тупикке тыгып төрпүштөктөн чыга албай калган учурда анан молдокеге жүгүрөт. Башында келбедиңби сен? Башында адалбы, арамбы сурабадыңбы? Ушундай маселелер жеке менде көп болот. Башында сурабайт эч нерсени, ал качан тупикке тыгылганда анан келет да. Жок, андай болбош керек. Андай болбош керек. Молдоке акыркы сорт эмес. Мен молдомун, бирок лох эмесмин. Ошондуктан урматтуу мекендешим, маани бере турган маселелерден бул. Эч кимге алданба. Бирок башка бирөөнүн да акысын жебе. Өзүңө адал бол. Өзүңө адал болсоң, сага бакчынын башканын кереги жок. Максат койгон учурда дагы максатыма жетейин, ниетиме жетейин деп ар кимден кеңеш сурайсың, атаңдан, апаңдан. Негизи адамда ишенч жок учурда бирөөлөрдөн совет сурашты баштайт. Ошол нерсеге жетпей калган учурда, жетпешине көзү жетпештигин билип калган учурда ар кимден насаат кеңеш сурашты баштайт. Негизи өзүң так жолуңда, өзүңдүн жолуңду билсең, өзүң чындап ишенсең, башканын советин сурап отурбайсың. Даратка өтө кыстасаң, даратканага чуркайсың го. Эч кимден кеңеш сурабайсың да, мындай барсам болобу, кандай болот депчи. Билген жолуң, билген көз карашың. Өзүңө бекем бол, урматтуу мекендешим. Ар кимдин ар кандай сөздөрүнө алданба, ден соолукта бол.